Саламатсыздарбы, кутмандуу күнүңүздөр менен. Бүгүн режиссер Сапар Сайназаров өзүнүн дагы бир киносун элге жарыялап турат. Азыркы учурда Сапар Сайназаровдун «Кредитке келин» аттуу киносунун жабык көрсөтүүсүндөбүз. Бүгүнкү кино боюнча сиздерге толук маалымат бергенге аракет кылабыз. Андыктан бизден эч кайда алыстабаңыздар. Кредитке келин. Кредитке келин. Кредитке келин. Кредитке келин. Кино салмаппыз. Это жакты бизге. Кино аябай жакты. Сон кино болуп тартыптыр. Азыркы актуалдуу темалардын бири экен да мындай айтканда. Кино аябай жакты, турмуштан алыныптыр. Ушундай кинолор көп болуп турсун. Аткаруучуларга рахмат. Мага да кино аябай жакты. Аткаргандарга, көргөндөргө рахмат. Ушундай кредит албай жүрөлү мындан кийин. Билип алдык. Бардыгыбыз көрүп аябай сүйүндүк. Бир жагынан азыркы замандын талабы болуп тур, атаңдаш. Жакты бага кино зор экен. Тарбиялык мааниси өтө жакшы экен, аябай жакты. Кино сон болуп тур. Көрө элекмин да, мен дагычы тартылып коюп кетип калгам. Анан азыр силер менен чогуу бардыгын көрөбүз. Кудай буйрса, эми бул жакта өзүңүздөр көрүп атасыздар, кандай залкан адамдар менен тартылганбыз. Ошондуктан жаман болбошу керек, жакшы болуш керек. Анткени профессионалдуу адамдар менен тартылыш, өзү Сапардагы мыкты режиссер. Анан ушул киного ошо бизди Сапар байке чакырды. Анан шоу бизнес через не деп коет эле. Саркыл келип калды. Через знакомых. Орустар кыйсыганда бир-бирине чакырасыз да барасыз. Жо чакырасыз. Буну кыркып саласыз. Сапар байке сон болма, жакшы көрүшүш. Биздин биринчи кинобуз. Өтө толкунданып турабыз, азыр кандай болот экен, эмне болот экен деп ыйлагым келип турат кээдечи. Бул киного бизди Сапар байке чакырды. Биз мурда ошо КВН'де ойноп студент деген сериал тапканбыз, ошону көргөн байке. Жакшы болот деп ниет кылып атабыз, толкунданып атабыз. Жакшы болсун эми иншалла. Ошо өтө көп менет кылдык. 1,5 ай убакыт кетти. Эми менетти көрөлү. Кино жаксын элге. Сапар байке дайыма эле комедия тартат го. Башка кинолорунан кандай айырмачылык, эмнелерди күтүп атасыз бүгүнкү кинодон? Эми Сапар негизи биздин азыркы кыргыз режиссерлор, жаштар балдар. Аларга деле айтып келем, меңер башкача иштеген балдарсың деп. Ошон үчүн булар бир жерде турбаган балдар, жакшы. Алардын арасында Сапар деле бар. Ошон үчүн бул да бир жаңы ачылыш кылган болуш керек деп үмүттөбүз. Көп үмүт кылышат да Сапардан да башка режиссерлордон, бирок Сапардан өзгөчө, анткени бүт жагын текши, бүт жагын карыны карда жашты алып кете турган жигит да, караганчы. Ошондой тасманды ошондой тартып болуш керек деген максат мен ойдомун да. Бул кинонун ачылышына досторусуна Сапар, Эркин, үй бүлөлүк достордонбуз. Бул жакшылыкка дагы конок катары чакырышкан, келип күбө болуп дегендей буйрса көрөбүз. Бирок мен ойлоймун, Сапар жакшы режиссер, негизи өз жумушун мен билгенден бул кинодагы жакшы чыкты деп ойлойм. Жигит деген убактысын өткөрбөй эртерээк үйлөнүш керек. Айтчы, көндүрчү эле. Ана эми атенен мушинтип айтса үйлөндүм. Мен ошол саатта, ошол убакытта кыздап келип үйлөнүп коем го. Могу бир тууганыңды көндүрчү. Үйлөн, жашың өтүп баратат деп. Байкем бул кебетеси менен үйлөнмөй эле күйгө тиет го. Шуну кайнедиң беле? Болду байке. Ана мындай. Буга кыз табышты, үйлөндүрүштү, мага коюп бериңиздер. Ошончу. Мына Россияда давай поженимся да Лариса Гузеева болсо, а мына Кыргызстанда мына мен Жакшылык Гузеев. Болду. Чечилди. Чечилди? Ой. Ана биз кеттик. Бас кет.
Мен бас дегенде бас өргейсің. Мен барбайым, мен үйде отырайыншы. Мурдагыдай эле элдин көйгөйүн көтөрүүгө аракет кылдык. Себеби азыркы учурда бизде той топурларга көп расход, көп чыгым чыгып кетет да. Анан алны мисалы тойларда баягы эл көрсүн, же элге мактанам деп, же бирөөгө теңгелем деп ашыкча чыгым кылышып, анан өзүнүн баягы мүмкүнчүлүгү жоктугуна байланыштуу кредит, карыз алышып, процент акча алышып той кылышат да. Анан ошол тойду кайра расходду жабыш үчүн чет элге мигрант болуп кетип атышат да. Ошол мигранттардын жашоосу бузулганына байланыштуу ушундай бир идея келди. Ошол нерсени комедия аркылуу берип көрөлү депчи. Бул кинодо негизги көйгөйдү көтөргөндө жаштарды ойноттук. Жаңы үйлөнүп келип аткан буга чейин өзүбүз ойнойт элек. Бул жерде мен исполнительный продюсер болуп, отодо өзүм үстүнөн чуркап, карап, контроль кылып турдум. Анан биздин кинонун негизинде бир-эки адам өзүнүн оюн өзгөртүп, туура жакка жүрсө, биздин максатыбыз ошол эле. Акча, жакшы акча кетти. Эми секрет болсун дагы. 20-30 мың доллардай кетти бул жагына. Айтсаңыз, бул киносу актайбы, буюрса силердин кеткен каражатыңарды? Мен өзүм ишенем, 100% актайт. 40-45 градус ысыктатат. Сапар байке менен сотрудничать эткен жагабы? Конечно, ал ошо жаккан үчүн көп жыламай иштешип келатабыз. Уже канча жыл болуп кетти? 7-10 жыл болсо керек уже иштеп атканыбызга. Сапардын жалган кинолорун мен эле тартсам керек. Возраст келип калганга караганда чоң атанын ролун ойночумун. Буда деле ошо атанын эки бир тууган уулунун ролун ойнодум. Бага режиссер картинаны кандай көрсө, ошого да музыкадагы окшоштук болуш керек. Жан берип. Саундтректин ырчысы. Саундтректин ырчысы деп айтсам болот, потому что көп жеринен ушул иним аябай сонуна берди. Жашоодо кандайдыр бир процент балким кинодогу аселге окшоп кетиши мүмкүн, бирок анчалык эркелеген асел эмес. Мисалы тойдогу ысырапкерчиликке кошуласызбы же бүгүнкү кинодогу эметкенге туура деп ойлойсузбу? Жок, кинодогу ысырапкерчиликке сөзсүз түрдө кошулбайм. Бирок тилекке каршы биздин жашоодо ошондой окуялар болуп аткандыгы өкүндүрөт да. Менин тоюмда бир эле көйнөк кийгем. Мына кадырлуу бир туугандар, апаларыбыздын апатасы менен бүгүнкү сиздер көргөн кино тасмабызды ачык деп жарыялайбыз. Кино жактыбы? Кыргыз Республикасынын еңбек сиңген артисткасы Альбина Имашева. Милана. Жакшылыктын амасы экенсиз. Ана көп. Арызына чоң рахмат, сиздерди жакшы көрөбүз. Рахмат. Жакшылык. Жакшылык чынчы. Рахмат кутбалдын келишимдеринен сыйлап келгениңиздерге рахмат чоң. Эми биздин биринчи жумуш болду, сиздерге жакын деген ойдобуз. Аябай толкундан Эркин Паркбек агабызды чакырабыз. Кана Адреске продюсер Адрес агабызды чакырып алабыз. Келиңиздер. Жана бизге бүгүнкү мына ушул кинонун тартылышына операторский жактан жардам берген ASAD Production ASAD агабызды чакырып алалы. Жакшылык жамандыктарда ашыкча чыгым кылып атабыз, көрүп атабыз, угуп атабыз. Ошол чыгымды төлөйбүз деп чет жакка мигрант болуп кетип атышат. Ошол убакытта ошонун айынан көптөгөн семья бузулуп атат. Көп кичинекей балдар кароосуз калып, жетим калып атат. Ошолордун баардыгын биздин команда көрүп билип туруп, жөн сурабадык, татуулук милдетти аткарып, кичине болсо дагы ошол окуяны күлкү сиздерге тартууланга аракет кылдык. Жашоого өтө чоң тарбиялык сабагы бар экен. Биз ыраазычылык. Кудай силерди колдосун, ушул жамаатка бир кол чаап койгулачы. Коомдогу эң чоң оору ушул азыр көрө албастык, атаандаштык, ысырапкорчулук. Силер кыргыз элине бир кино менен даават берип атасыңар. Кино менен кыргыз элине сабак берип атасыңар. Балдарын, кыздарын үйдө турган тааныштарыңар болсо, бассаңар бул жерде бир «Кредитке келин» деген кино бар экен. Көрүп келебиз десеңер, кудалардын ортосунда дагы атааңдашып аткан чоң бир проблеманы бул жоёт. Алла силерди колдосун, ушул жамаатка ийгилик, кол чаап коюңуздар. Сапар ийгилик жана. Эң сонун мен тан бердим силердин ийгиликке. Кино
сон болуптур. Кимде ким көрө элек болсо келип көрүп, ким үйлөнөйүн деп атса девушкаңар менен келип көрүп кеткиле. Эмнеге дегенде аябай сон болуптур. Барыңыздарга сунуштайм, көрүңүздөр, келиңиздер. Биринчи мен үйлөнөйүн, андан кийин сен үйлөнөсүң. Мусунда мен үйлөнөм. Үйлөнсөң үйлөнөчү. Агалык катары биринчи тойду мен өткөрөйүн. Эмнеге байкен биринчи тойду өткөрүш керек я? Жок, эмне деген турасың анан айтчы. Тойду мен биринчи өткөрөм деп айтасың. Калың жагын кандай кылабыз? 1 миллионго сүйлөшүптүр. Миллион? Өтө эле ысырап эмеспи? Миллион болсо миллион да. Баарын сатып аларга кошуп мени сатсаң да ал акчаны таппайсың. 500. Эркекти алып ушулар чечерсең болот беле? 500 кишини каякта атасың? Эгер ошонун баарын чакырып той берсең, байкем менен жеңем жаман ичи куйат да. Мектепти көйнөктөрдү кимесем сага тийбейм, уктуңбу? Азыркы жаштардын тарбиясы. Эгер төлөй албасаң, эми айла жок, кредитти ойлонуш керек. Кредитке келин алып калам. Эй, бир көйнөктөрүң болсо бербейсиң, сразу жууп салайын, анан кайра суу кетирбей. Азыр алып келем.